Топурак бул щелочь болуп саналат. Щелочь бар жерде бардык 5 микроорганизм жашабайт. Булар мен дайым айтып келген бул микробтор, курттун тукумчалары, жөнөкөйлөр, вирустар жана гриппкелер. Азыркы мезгилде ушул Ош областынын Алай районунда топурак чыгыптыр, ал дарылоо касиети бар экен деп көп сурап атышат да, ал кандай топурак, эмне кылсак болот деп. Албетте, топурак щелочь болгондон кийин бул организмге өтө чоң жардам берет. Савинов деген профессор, пиявка боюнча, сүлүк боюнча профессор Савинов өзүнүн китебинде мынтип айтып кеткен да, силер топуракты колдонсоңор болот, ал щелочь, аны деген жесе болот деп. А биз кичинекейибизде чын эле анча мынча топурак жеп койчу элек, топуракта чуркап басчу элек. Демек топуракта баскан менен биз терибизге, бутубуздун терисине абдан чоң жардам берген экенбиз. Бутубуздун астындагы органдардын точкаларына абдан чоң жардам берген экенбиз топуракта басуу менен. Ал эми топуракты жеп коюу менен биз тамак сіңирүү органындагы жашап аткан 5 микроорганизмди өлтүрүүгө чоң жардам берген экенбиз. Демек аны кантип колдонсо болот деп жазат Савинов. Сиз дейт топуракты алыңыз, бөлкөнү кылып туруп, топуракты ыйлеңиз, камыр кылыңыз, анан бөлкөнү кылып туруп жасап туруп, анан өтө кургай элегинде кубик түрүндө кесип алып туруп, анан кийин кургак жерде кургатып, ошо 1 кубикти ар бир тамак ичердин астында ач карынга 30-40 мүнөт мурун ошо бирден кубикти жутуңуз деп айтылат да. Демек бул ошол тамак сиңирүү органында кетип атып, ашказанда болобу, ичегиде болобу, жоон чегиде болобу, ошол жерде жашап аткан микроорганизм үчүн щелочь чөйрөнү түзүп берген үчүн ал микроорганизмдер бизде жашабай калат экен. Мындан тышкары топуракты шыбаса да болот. Демек денебизге тазалайт. Эмне үчүн мына санаторийлерде ылай ишип атабыз? Бул тоже щелочь да. Щелочь бар жерде, демек биз бардык майда жантыктарды өлтүрөт экенбиз. Денеңизге шыбаңыз, тазалай барбы? Шыбаңыз, кургасын, кургандан кийин жуунуп саласыз. Ушундай эле щелочка сода кирет, жана перекс кирет. Ошо перексти дагы ичкенге уруксат берип атабыз, соданы да ичкенге уруксат берип атабыз. Сода ваннага жатыңыз, сода перекске жатыңыз. Ваннага перексти куюп, 5-6 бутылды, ошо 1-200 мл куюп, ошо жатыңыз. Ошо ваннада 200 мл куюлган ысык сууга 1 пачка соданы салып коюп, ага жатыңыз деп атабыз. Ошондой эле мына топурак экен. Демек топурактын эч кандай зыяны жок экен. Аны жакшы максатта, организмге пайда келтире турган максатта колдонсок болот экен. Сиздерге мен ден соолук каалаймын. Сиздер менен мен доктор Бапаева.